Ассаламу алейкум. Daha bir жолу Лондондо 11 шаарында Regent автосалонун тартып атабыз. Бул унаабыз Renault Modus унаасы. Бул дагы права руль. Бул акчасы 3495 фунт. Курсту эске сала кетсек, достор, сом менен фунт азыр 86дан болуп атат. Мынакей Renault Grand'тын данныйлары. Объем 1.2, 2009 жылкы. Мынакей көрсөңүздөр болот. Состояниясы жакшы, удобный, бензинди аз ичет. Бизге ылайыкташылган. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда күйүүчү майлардын ценасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу ушундай мала литражка унааларды тарткыла деп суранып атышты эле. Мынакей Renault Modus. Экинчи эле унаабыз мала литражкалардыкы Ford K деген унаа. Мынакей, если атын туура эмес айтып алсам дагы кечирим сурайбыз алдын ала. Ценасы 4295. Ford K. Мынакей, көрүңүздөр жакшылап. Бул да чакан унаа. Объем 1.2, 2009 жылкы. Мынакей данныйлары. Мынакей Ford K'нын арты көрсөңүздөр болот. Мынакей. Бул чыгарышта, достор, жалаң эле Ford'ду тартып окшойбуз. Ford Fiesta кийинки унаабыз. Алдыңкы мордаларын сонун жасаптыр. Дизайн өзгөчө. Ценасы 7995 фунт. Мына данные. Ford Fiesta 2013 жылкы унаа. Мынакей. Ford Fiesta артка көрүнүш. Кийинки унаабыз Ford Focus 2013 жылкы. Ценасы 7495 фунт. Данныйлары мынакей. Объем 1.6. Мынакей хэтчбэк. Артка көрүнүшү Ford Focus 2013 жылкы белгилеп айтабы. Мынакей бул жагы таза, бүт таза экен. Ички салондорунда олтуруп ачып тартканга уруксат ала алган жокпуз тилекке каршы. Кийинки унаабыз Ford Kuga. Ценасына келсек, ценасы 9895 фунт экен. Дизель 2014 жылкы. Объем 2. Артка көрүнүшү мынакей. Эгерде унаалардын аттарын туура эмес айтып алган болсок, биз алдын ала кечирим сурайбыз. Билгендер болсо, мынакей өзүңүздөр көрүп баалаңыздар. Бүт таза состояниясы. Ford X-Max унаасы. Цена почти 6000 фунт. Кара түстөгү унаа. 2011 жылкы. Объем 1.6. Данныйлары. Артка көрүнүштөрүн да татып коеюн. X-Max Ford. Урматтуу Лондон кабар каналынын көрүүчүлөрү, бул чыгарышта биз сиздерге жалаң Ford унаасын тартып көргөздүк. Биздин каналга катталып, комментарийге ой пикириңиздерди жазганды унутпаңыздар.